Кийинки темабыз тоталитардык социализм. Бул темада сөз советтик блокко кирген. Кансыз согуштун убагында башталышы менен советтик блокко кирген өлкөлөр жөнүндө болот да. Ал мамлекеттерде кандай коомдук саясий коом түзүлгөндүгү жана ал кимдин жетегинде болгондугу мына ушулар жөнүндө болмокчу да. 1900 билесиздер, экинчи дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Советтер Союзу өзүнүн ошол территориясын кеңейтүүнүн максатында көптөгөн саясий аракеттер жүргүзгөн да. Ошол өзүнүн территориясын бошоткондон кийин Чыгыш Европа мамлекеттеринин территориясын бошотуп, ал жерлерде коммунисттик бийлик акырындык менен орнойт дагы. Анан 1945 жылдан кийин ошол мамлекеттерде СССРден көчүрүп алынган сыяктанган бир коомдук саясий түзүлүш пайда болот да, бул Чыгыш Европа мамлекеттеринде. Ошентип дүйнөлүк системада жана кансыз согуштун убагында, кансыз согуштун мезгилинде дүйнө жана айтпадыкпы, эки системага бөлүнүп калган. Капиталисттик өнүгүүчү багытты тандап алгандар жана социалисттик өнүгүү жолун тандап алгандар. Кансыз согуш мезгилинде Советтер Союзу башында турган дүйнөдө төмөнкүдөй социалисттик өнүгүү жолуна түшкөн мамлекеттер пайда болгон да. Жерде мисалы Борбор шаары менен жазып Москва, андан кийин ГДР Европадан баштайлы биринчи. Борбор шаары ошол убакта Берлин шаары болгон. Берлин. Андан кийин НРБ деген болгон. Мен ошол убакта мамлекет түзүлүшү боюнча айткан. Народ Болгария эл республикасы. Болгария эл республикасы. ВНР деген болгон. Венгерская народная республика. Венгрия элдик республикасы. Будапешт Борбор шаары. Азыркы Чехия мамлекети ошол убакта Чехословакия деп. Чехословацкая Советская социалистическая республика. Чехословакия Советтик социалистик республикасы. Борбор шаары ошол убакта Прага шаары болгон. Югославия федерациясы болсо, Югославия мамлекети федерацияга биригип, мына ушундай мамлекет түзүлгөн. Югославия социалистик федеративдик республикасы. Социалистик федеративдик республика Югославия. Борбор Белград шаары деген аталышта болгон. Андан кийин ПНР, мына Польшаны ПНР деген түзүлүштөгү мамлекет болгон. Польская народная республика, Польша эл республикасы. Борбор шаары Варшава сыяктуу. Андан кийин Албания деген мамлекет болгон, Чыгыш Европада ошол. Албания. Борбор шаары Тирана. 3, 4, 5, 6, 7 болду, 8. Эми Чыгыш Европа мамлекеттеринен тышкары Азия бөлүгүндө дагы, Евразиянын Азия бөлүгүндө дагы социалисттик өнүгүү жолун тандап алган мамлекеттер булар болгон да. Булар Монгол эл республикасы. Улан Батор. Андан кийин Кытай эл республикасы. Пекин. Андан кийин КНДР дейт, мына біз өткөндө айттык, түштүк. Корея жарым аралда эки мамлекет түзүлгөн. Ошол түштүндүгү КНДР деген мамлекет өнүгүү жолуна түшкөн. Социалисттик өнүгүү жолуна түшкөн. Лаос деген мамлекет болгон. Лаос, Вьентьян борбору. Андан кийин Вьетнам мамлекет, СРВ мына. Социалистическая республика Вьетнам. Вьетнам болсо Ханой мамлекети. Андан тышкары эң батыш жарым шардагы социалисттик өнүгүү жолун тандап алган мамлекеттердин бири бул Куба болгон. Куба. Мына ушул мамлекеттердин бардыгы биригип келип туруп, бул жерде мына Батыш Чыгыш Европада бир мамлекет калып калыптыр. Социалистическая республика Румыния, Борбор шаары Бухарест. Мына ушул 15 мамлекет, дүйнөнүн 15 мамлекети, 15 мамлекет кансыз согуш убагында тоталитардык социализм орногон да. Башкача айтканда, булар СССРден көчүрүп алгандаган сыяктанган саясий система орнойт дагы, коммунисттер бийликте турган да. Тоталитардык деген сөз эмне? Тоталитаризм деген эмне деген сөз бул? Тоталитаризм деген бул
авторитардык мамлекеттин бир өзүнчө бир формасы да, өзүнчө бир мүнөздөргө ээ болгон формасы да. Бул жерде тоталитаризмде бүт адамдардын коомдук турмуштун баардык тармагы ошол мамлекет тарабынан мындай тоталдык контролго алынган да. Керек болсо тоталитардык режимде адамдын жеке турмушуна чейин киргизет да мамлекет. Мына ушундай түзүлүштү биз тоталитардык система деп атайбыз да. Ушул мамлекеттерде мына 15 мамлекеттерде ошол жылдары тоталитардык социализм орноду да. Ал орногондон кийин эмне болду бул мамлекет? Бул мамлекеттерде коммунисттер ар кандай кырдаалда бийликке келишкен да. Кээ бир жерде жанагы колонияга каршы күрөштүн натыйжасында бийликке келишкен. Жанагындай боштондук күрөштөрдүн натыйжасында бийликке келишкен. Анан бул тоталитардык социализм убагында бул мамлекеттер демократия твердо менен жоюлган. Демократия жоюлган. Только бир эле партиянын, коммунисттик партиянын бул мамлекеттерде коммунисттик партиянын ролу жогору болгондагы коммунисттик партия доминирующий бир ролду ойногон да. Тышкы саясатында бул жерде тоталитардык система убагында жеке менчик жоюлган, ал жеке менчик мамлекеттик менчикке айланган. Өнөр жайында, айыл чарбасында реформалар жүргүзүлгөн, баардыгы мамлекеттештирилген. Ал эми тышкы саясатында бул мамлекеттерде тышкы саясатында Советтер Союзунун артынан ээрчишкен да булар. Ээрчишкен. Советтер Союзун ээрчишкен. Башкача айтканда Советтер Союзунун жетегинде турган. Ал кандай саясат жүргүзсө, ошол саясатка теңилишкен да булар. Бирок бул тоталитардык система, булдай башкаруу системасы чыгыш Европа өлкөлөрүндө көптөгөн нааразычылыктарды пайда болгон да. Ошол нааразычылыктар мындай ачыктан ачык мындай конфронтацияга алып келген. Мисалы 1956 жылы Венгрияда, Польша мамлекетинде мындай саясий кризистер пайда болуп, элдердин нааразычылыктары пайда болуп, эл ачыктан ачык эле тоталитардык режимге каршы көрүшкө мындай митингтерге чыгышканда, бирок ал элдердин чыгуулары советтик армиянын аскердин күчүнүн, совет армияга киргизилип, ошол аскердин күчү менен басышканда, андан тышкары мындай конфликттер 1968 жылы ошол элдин тоталитардык режимге болгон каршылыгы, нааразычылык 1968 Чехословакияда да чыккан да, Чехословакия. Пражская весна деп бул жерде дагы баягы тоталитар системага каршы чыгышкан элдер жаңы реформаларды талап кылышып көчөгө чыгышкандагы, бирок бул жердеги ошол элдин нааразычылыгын интервенция деп советтик аскерлер киргизилип, мыкаачылык менен бул чыгууларды басышканда, бирок ушул мезгилден баштап баягы тоталитардык мүнөздөр огош бетер күчөгөн да, тоталитардык чыңалуу. Тоталитардык системанын күч алышы реформа жүргүзүлбөгөн, мындай жаңылануу каалабаган өлкөлөрдө өтө күчтүү жүргөндө, ал жерлерде тоталитаризм өзгөчө бир формаларга ээ болгондо, мисалы үчүн Албанияда 60 жылдарды баардык религияга тыюу салынган да. Кытайда болсо жаңы бир системанын негизинде коммунизмди курабыз деп, жанагындай кооперативтерди түзүшкөн, коммуналарды түзүшкөн, дыйкандарда жанагындай участкалардын баардыгын тартып алып, жеке менчик тартып алып, ушундай Мао Цзедун убагында ушундай тез аранын ичинде коммунизм куруу максатында ушундай иштер жасалганда, андан тышкары бул тоталитардык өлкөлөрдө, тоталитардык социализм жашап турган өлкөлөрдө жанагы керт башына сыйынуучулук өзгөчө күч алган да. Мисалы үчүн КНДРда жанагы ошол кездеги башчысы Ким Ир Сенге болгон, Кытайда болсо, КНРда болсо Мао Цзедунга болгон культ личности дейт, культ личности. Мао Цзедунга болгон, бул жерде Мао Цзедун, Ким Ир Сен мисалы. СССРде болсо Сталинге болгон керт башына сыйынуучулук. Мына ушунун баары, Албанияда болсо мисалы Энвар Хаджа деген ошол убакта жетекчиси болгон, Румынияда Николау Чаушеску дегендерге болгон мына
жеке керт башына сыйынуучулук буларда өтө күчтүү деңгээлге өсүп жеткен да. Баардык ошол тоталитар система мезгилинде баардык граждандардан ошол жетекчилердин аткандарын беспрекословно баягы кымтыксыз аткарууга мындай алар көрсөтмөлөрдү беришкен да. Бирок экономикалык абал бул өлкөлөрдө 70 жылдардан баштап аябай кескин начарлаган да. Жаңы кредиттердин батыш мамлекеттерден алган жаңы кредиттер да бул экономиканын начарлашына эч жардамы тийген эмес го, эч жардамы тийген эмес. Ошондон ушундай нааразычылыктардын экономиканын алсыздашынын натыйжасында ушу тоталитардык системадагы мамлекеттерде элдин нааразычылыгы огош бетер күчөп, жаңы бир революцияларга мындай жол ачыла баштаган да бул өлкөлөрдө.